Кыргызстанда Кыргыз Республикасында сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн арттыруу жана укук үстөмдүгүн бекемдөө үчүн жарандык коомдун ролун күчөтүү долбоору иштей баштады. Долбоор Евробиримдиктин каржылоосунда Актет Кыргызстан эл аралык уюму, Борбор Азиядагы Евразия фонду жана Адилет укуктук клиникасы тарабынан ишке ашууда. Бул долбоордун Нарын облусунун Актала районундагы өкүлү Ыдырыс Асанов. Кыргызстан боюнча 16 районго бекер юридикалык акы көрсөтүү боюнча долбоордун алкагында иш жүргүзүлдү. Ошо 16 райондун ичинен Нарын областы боюнча 4 район ушу долбоорго киргизилген. Атабай Сагат Башы району, Актала, Жумгал жана Нарын райондору. Ушу долбоордун алкагында мен адвокат юрист катары Нарын областынын Актала району боюнча иш алып бардым. Долбоор негизинен март айынан октябрь айынын аягына чейин 8 ай уланды. Ушу 8 ай ичинде жалпы район боюнча 350дөн ашык жарандарга юридикалык кеңештер берилди. Анын ичинен 18 адамга юридикалык жардам, тактап айтканда бул ошо сотто же мамлекеттик органдарда өкүл болуп катышып, ошо юридикалык жардам толугу менен берилди да. Актала районунун билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Динара Асамамбетова райондун билим берүү бөлүмүнүн башчысынын буйругуна ылайык башкы адис кызматынан эч себепсиз эле бошотулгандыгын айтып, адистерге кайрылган. Үстүбүздөгү жылдын 28 мартында кызматтан алынган каарманга долбоордун адистери көмөк көрсөтүштү. Анда башкы адис Динара Асамамбетованын иши райондук сотто каралып, жыйынтыгында канааттандырылды. Мындан улам каарман мурдагы иш ордуна кайрадан орношту. Мен буга чейин Актала райондук билим берүү бөлүмүндө башкы адис кызмат ордунда иштеп жаткам. 7 айдан кийин ошол кызмат ордуна мен негизсиз буйрук менен бошотуп коюшкан. Ошол боюнча кайра жумуш ордун калыбына келтирүү жана аргасыз бош жүргөн күндөрүмдү төлөтүп алуу боюнча арыз менен кайрылгам. Бул проекти долбоор абдан чоң жардам берди. Жазган арызым канааттандыралдык менен калыбына келтирилди. Эң алыскы район, суук, кышы катаал, жол катнашы алыста жайгашкан районго ушундай проекти менен барып иштеп берүү абдан зарыл нерсе деп эсептейм. Себеби көптөгөн аялдар, канчалаган эжекелер, энекелер көп эле ушул укугу бузулган адамдар көп эле. Ошолор ушу үнү жетпей, үнү жетсе каражатка колу жетпей, адвокат жалдаганга мүмкүнчүлүктөрү келбей кыйналып отурган адамдар көп. Мыйзамсыз иштен бошотуп салган Асамамбетова Динара Жанышевна деген эже кайрылган. Бул адам ошо райондук билим берүү борборунда 8 айдан бери башкы адис болуп эмгектенип келген да. 2016 жылдын март айында негизсиз буйрук чыгарып иштен бошотулуп коюлганда, бирок биз ал областтык соттун чечимине макул болбостон Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна көзөмөл иретинде даттануу келтиргенбиз. Бул даттануубуз октябрь айында жогорку соттон каралып, биздин даттануубузду канааттандырып, бул арыздын негизинен кайрадан областтык соттон карап жыйынтыкка чыгаргыла деген аныктама чыгарып берген да. Ушул аныктаманын негизинде 1 декабрда областтык сотто иш каралды. Иш каралып, толугу менен Асамамбетова Динаранын доо арызы канааттандырылды. Тактап айтканда иштен бошотуу боюнча буйругу жокко чыгарылды. Кайра иш ордуна калыбына келтирилди. Ошону менен бирге эле 8 ай бош жүргөндүгү үчүн орточо айлык акысы өндүрүлүп берилди да. Тилекке каршы Кыргызстанда аналогдор аз, акысыз юридикалык кеңештерди эч ким бербейт. Мындан улам ушундай уюмдар көп болсо, карапайым калкка жакшы эле болмок. Анткени өзгөчө айылдык аялдар жана жаштар үчүн жардамы чоң болору бышык. Жарандар өз укуктары тууралуу канчалык көп билсе, ошончолук коргошот. Бул макалада айтылган пикир Европалык комиссиянын көз карашын чагылдыра албайт.